Октябрь революциясынан кийин Түркистан АСРнын эл комиссарлар кеңешинин курамында 1918 жылдан баштап советтик жумушчу дыйкандар милициясын түзүү менен баштаган. Бул кызматка коомдук тартипти сактоо функциясы гана жүктөлбөстөн, мамлекеттик кызматтардын да коопсуздугу боюнча иш алып баруу милдети коюлган. 1924 жылдын 14 октябрында РСФСРдын курамында Кара-Кыргыз автономиялуу облусун түзүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Мына ошол жылдан баштап Кыргыз аймагы биринчи жолу өз алдынча мамлекеттик түзүлүштүн алкагына биригип, кыргыздардын улуттук калыптануу процесси башталган. Эркиндикти сүйгөн эл Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кайра жаралуу жолуна алгачкы кадамын таштады. 1924 жылдын 21 октябрында Кыргызстандын аймагында мамлекеттик бийликтин убактылуу органы Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун революциялык комитети түзүлгөн. Аталган комитеттин аткаруу бийлигинин бөлүмдөрүнүн катарында Ыбырай Тойчинов башында турган административдик бөлүмдө болгон. 1924 жылдын 1 ноябрында административдик бөлүмдүн отчетунда облустук милиция башкармалыгы иштей баштагандыгын, анын биринчи начальниги болуп Аркадий Арумов дайындалгандыгын жана милиция кызматы кылмыштуулукка каршы күрөшүү милдетин аткара баштагандыгын белгилеген. Ошол күндөн баштап 1 ноябрь Кыргыз милициясынын түзүлгөн күнү болуп калды. Облустук милиция жалпы милиция бөлүмү, кылмыш иликтөө жана камакта кармоо бөлүмдөрүнөн турган. Алгачкы жылдары милиция оор шарттарда иштеп, билимдүү кадрлар, техника жана транспорт жетишсиз болсо да, басмачыларга жана кылмыштуу топторго каршы күрөшүп, коомдук тартипти сактап келишкен. 1925 жылы Пишпекте милициянын алгачкы мектеби ачылып, кадрлар даярдала баштаган. Улуу ата мекендик согуш жылдарында милиция фронтто жана тылда чоң жоопкерчилик аркалап, кылмыштуу топторго жана дезертирлерге каршы күрөшүп, миңдеген кылмыштын бетин ачкан. Бул жылдары ондогон милиция кызматкерлери баатырдык менен курман болушкан. Согуштан кийин милиция коомдук тартипти сактоо жана кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө кесипкөйлүгүн арттырып, жаңы кызматтык багыттар түзүлдү. 1946 жылы ИИМ болуп кайра түзүлүп, кайгуул күзөт жана автоинспекция кызматтары өнүгүү жолуна түштү. 1969 жылы Фрунзеде милициянын атайын окуу жайы ачылды. Эгемендүүлүк менен милициянын жүзү жаңыланып, күч артты. Эгемендүүлүктөн кийин милиция кызматында жаңылануу жүрүп, академия ачылып, миңдеген жаш кадрлар даярдалды. Баткен окуясында жана революция жылдарында милиция өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылууда алдыңкы сапта болду. Ошентип, 2024 жылы Кыргыз милициясы өзүнүн кылымдык мааракесин 100 жылдык салтанаттуу иш-чарасын Борбордун Ала Тоо аянтында масштабтуу белгилеген. Бүгүнкү күндө Кыргыз милициясы азыр дагы Кыргызстандын бардык аймактарындагы чукул кырдаалдар жаралган учурларда күнбү-түнбү биринчилерден болуп, өлкөбүздүн бүтүндүгүн, жарандарыбыздын коопсуздугун сактоодо өз милдеттерин абийирдүүлүк менен аткарууда дайым даяр турушту. Ушундан улам милиция кызматынын маани максаты толугу менен өзгөрүлүп, өз элине ак кызматын өтөй баштады. Өлкөбүздүн президенти Садыр Жапаров мамлекеттин тынчтыгын, элибиздин бейпилдигин, ар бир жарандын коопсуздугун күндүр-түндүр камсыз кылуу милиция кызматынын башкы милдети. Дээрлик бир кылымга тете мезгилде Кыргыз милициясы канчалаган оор сыноолорго татыктуу туруштук берип, ары даңазалуу, ары сыймыктуу жолду басып өттү. Бүгүнкү күндө дагы элибиздин бакубат турмушун камсыз кылуу үчүн өз өмүрлөрүн тобокелге салып, күнү-түнү иштеп жаткандыгын ыраазычылык менен баса белгилейм. Мамлекет сиздерге ар дайым кам көрөт жана тобокелчилик менен коштолгон татаал ишиңиздерди жогору баалайт. Биз ички иштер органдарынын техникалык жана кадрдык күчүн бекемдөө, кызматкерлердин жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн социалдык кепилдигинин деңгээлин жогорулатуу үчүн чараларды көрөбүз деп
баса белгиледи. Министрликтин жетекчилигинин максаттуу багыттагы ишинин жана Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун аталык камкордугунун натыйжасында коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулукка каршы күрөшүү иш-чаралары жогорку деңгээлде камсыздалып, ошол эле учурда кызматкерлердин иштөө шарттарын жакшыртуу жана алардын социалдык турмуш тиричилик жагдайын чечүү колго алынып келет. Биргеликте аткарылган кызматтын жемиши. Ошондуктан министрликтин жетекчилиги өлкөдөгү ички иштер органдарын реформалоо боюнча өзүнүн ишин айкын санариптешкен программалардын жана концепциялардын негизинде жасайт. Тартип сакчылары жаңы заманбап техникалар менен камсыз болууда. Ошол эле учурда коомдук коопсуздукту жана укуктук тартипти сактоого жөндөмдүү жана мобилдүү болушу зарыл. Анткени мезгил талабы мына ушундай. Ал эми коомчулук менен кызматташтыкты бекемдөө жана дайыма элдин ишениминде болуу бул бүгүнкү жаңылануу процессинин өзөгү болуп эсептелет. Акыркы 2025 жылдын ичинде Ички иштер министрлиги өз ишмердүүлүгүн мыкты деңгээлде жүргүзүп, калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү, антына бекем кадрларды даярдоо, кызматкерлердин ишмердүүлүгүнө шарт түзүү, милициянын жаңы заманбап образын түзүү, ошондой эле коомдук коопсуздукту камсыз кылуу менен бирге кылмыштуулуктун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү, элдин милицияга болгон ишенимин жогорулатуу жана ички иштер органдарында санариптештирүүнү өнүктүрүү жолун улантып, учурда ишке ашып келүүдө. Жаңы имараттар тартиптин жана ишенимдин символу. Ички иштер министри Улан Ниязбеков жана орун басарлары Баткен, Ош, Жалал-Абад, Талас, Нарын, Ысык-Көл облустарындагы жана Ош шаарындагы милициянын бардык бөлүмдөрүн кыдырып, кызматкерлер менен, ардагерлер менен, жергиликтүү тургундар менен, бийлик органдары менен жерлерде чечиле турган маселелерди сүйлөшүп, аны иш жүзүнө ашыруунун механизмдеринде аныктап, аларды чечүүнүн эффективдүү жолдорун тандай алышты. Жаңыдан курулуп жаткан жана пайдаланууга берилген милициянын имараттары бул Кыргыз милициясынын тарыхый жолун урматтап, бүгүнкү күндөгү аброюн арттырууга багытталган маанилүү кадамдар. Мына ушул иш аракеттердин алкагында төмөнкүдөй маанилүү объектилер курулуп, пайдаланууга берилди. Баткен облусу боюнча Лейлек районунун Көкташ айылдык участкалык милиция пункту, Ош облусу боюнча Ош шаарынын Ак Буура шаардык милиция бөлүмү, Ош облусунун ИИБнин кабыл алуучу бөлүштүргүчү, Ош облусунун Өзгөн шаардык милиция бөлүмү, Жалал-Абад облусу боюнча Жалал-Абад облусунун Каракөл шаарынын ИИБ, Алабка районунун Ызар айылындагы милициянын айылдык бөлүмүнүн имараты, Талас облусу боюнча Талас шаарында генералдар аллеясы, Нарын облусу боюнча Нарын облусунун Жумгал районундагы Минкуш айылында милициянын жаңы аймактык бөлүмчөсү, Ысык-Көл облусу боюнча Жетөгүз районунун Барскоон айылдык милиция бөлүмүнүн имараты, Жетөгүз районунун Дархан айылдык милиция бөлүмүнүн имараты, Каракол шаарынын Пржевальск пристан милиция бөлүмүнүн имараты, Ысык-Көл районунун Ананьево айылдык милиция бөлүмүнүн имараты, Бишкек шаары боюнча ИИМдин ички аскерлеринин 7702 аскер бөлүгү, ИИМдин күзөт кызматынын ведомстволук милиция полку. Кызматкердин үй бүлөсүн колдогон мамлекет коопсуздуктун кепилдиги. Бул жетишкендиктер менен эле чектелип калбастан, мамлекеттик ипотекалык компаниянын программасы аркылуу кезектеги айрым милиция кызматкерлерине дагы турак жайлар берилди. Мамлекет тарабынан берилген турак жай комплекстери кызматкерлердин жашоосун жакшыртууга жана турмуш деңгээлин көтөрүүгө зор салымын кошот. Мындай колдоо ички иштер органдарына күч кубат берип, ишеним арттырып келүүдө. Коопсуздукка багытталган заманбап технологиялар жана милиция ички иштер органдарынын ишмердүүлүгүн өркүндөтүүдө заманбап техникалардын, айрыкча автоунаалардын ролу абдан чоң.
Кызматтык автоунаалар милициянын ыкчамдыгын жана натыйжалуулугун камсыз кылып, кылмышка шектүүлөрдү изин суутпай кармоого, жол коопсуздугун сактоого жана коомдук тартипти камсыз кылууга чоң жардам берет. 2025-жылы эле республика боюнча ички иштер органдарына жалпы 549 автоунаа каражаттары берилген. Бул былтыркыга салыштырмалуу 2 эсе көбүрөөк камсыздалган. Акыркы жылдары ички иштер органдары бул заманбап үлгүдөгү автоунаалар менен жабдылып, алар атайын байланыш каражаттары, GPS навигация жана техникалык көзөмөл жабдуулар менен камсыздалган. Мындай техникалар аймактардагы жолдорго, тоолуу жана алыскы райондорго тез жетүүгө мүмкүндүк берет. Жаңы автоунаалардын берилүүсү милиция кызматкерлеринин ишиндеги жоопкерчиликти жана ыкчам аракеттердин натыйжалуулугун арттырып, элдин милицияга болгон ишенимин бекемдөөгө өбөлгө түзүүдө. Санариптешүү ачык айкындык жана жоопкерчиликтин доору. Кыргыз милициясынын ишмердүүлүгүндө санариптештирүү негизги багыттардын бири болуп калды. Коопсуз өлкө долбоорунун алкагында өлкөбүздүн ири шаарлары жана аймактары видео көзөмөл камералар менен камсыздалып, кылмыштуулукту алдын алуу жана коомдук коопсуздукту чыңдоо иштери жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Өлкө башчынын коопсуз өлкө багытындагы жарлыгын ишке ашыруунун алкагында ошондой эле жол кырсыктарын алдын алуу жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо максатында республика боюнча 2143 аппараттык программалык комплекстер орнотулуп, расмий түрдө ишке кирген. Бул аппараттык программалык комплекстер трассадагы жол кыймылынын эрежелеринин бузулушун, анын ичинде ылдамдыкты ашыруу, коопсуздук курун тагынбоо, издөөдө жүргөн, айып пулдарын убагында төлөбөгөн же соттон каттоосу токтотулган унааларды аныктоого, унаалардын мамлекеттик алдыңкы номерларын таанууга багытталган. Алар жалпы эле бардык мыйзам бузууларды күнү-түнү үзгүлтүксүз көзөмөлдөп аныктайт. Башкача айтканда, резонанс жараткан айрым оор жана өтө оор кылмыштардын бети ачылып келүүдө. Мындан тышкары, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында Ысык Көл облусунда заманбап экологиялык акылдуу мунара орнотулду. Ал мунара эң жаңы санариптик технологиялар менен жабдылып, айлана чөйрөнүн абалын көзөмөлдөөгө, браконьерликке жана башка мыйзам бузуу фактыларын аныктоого, ошондой эле коомдук тартипти сактоого багытталган. Мунаранын видео байкоо тутуму күнү-түнү иштеп, эл аралык коопсуздук стандарттарына жооп берет. Камералар 40 чакырымга чейинки аймакты көзөмөлдөй алат. Ал эми жылуулук сенсорлору бир нече чакырым алыстан жылуулук объектилерин жана адамдардын жүзүн аныктап бере алат. Бардык маалымат реалдуу убакыт режиминде ИИМдин жана Ысык Көл ОИБдин командалык борборуна жөнөтүлүп, мүмкүн болгон коркунучтарга тез арада чара көрүүгө шарт түзөт. Бүгүнкү күндө да бул экологиялык көзөмөл мунарасы Ысык Көлдө орнотулган 3-чү объект болуп саналат. Буга чейин ушундай эле объектилер Түп районунун Кудургу жана Тогуз булак айылдарында ишке киргизилген. Жалпысынан облустун аймагында 11 көзөмөл мунарасын орнотуу мерчемделип, ар бир мунара атайын корголгон аймакта жайгаштырылып, милиция кызматкерлери үчүн керектүү инфраструктура менен камсыздалат. Ошондой эле бул мунарага алыстыкка багытталган мультисенсордук телевизордук камералар орнотулган. Бул сериядагы камералар атайын максаттар үчүн иштелип чыгып, сапаттуу деңгээлиндеги камера жана чоң өлчөмдөгү диаметрдүү тепловизордук камера менен жабдылган. 360 градус айлануучу функциясынын жардамы менен камера 1 километрден 40 километрге чейинки аралыкта реалдуу убакыт режиминде 24 саат бою мониторинг жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Камеранын ичинде техникалык класстагы электрондук башкаруу тутуму аркылуу масштабтоо, фокустоо жана видео алмаштыруу сыяктуу функцияларды оңой аткарууга болот. Мындан тышкары, коргоо камеранын ар кандай татаал аба ырайы шарттарында үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыздайт. Видео байкоо тутумдары укук коргоо органдарынын тез жана натыйжалуу иштөөсүнө мүмкүнчүлүк берип, коомдук тартипти сактоодо чоң жардам көрсөтүүдө. Бул инновациялык технологиялардын жардамы менен биз мамлекетибизде коопсуздукту мындан ары да чыңдап, элдин турмушунун сапатын жогорулатууга аракет кылуудабыз. Ошондой эле акыркы жылдар аралыгында милиция кызматкерлерине жалпы 3708 боди камералары берилген. Мындан сырткары, республика боюнча Ички иштер министрлигинин базасында санариптештирүү алкагында кырдаалдык борборлор ишке киргизилип, күнү-түнү кызматкерлер иш алып барууда. Кырдаалдык борборлор бул облустардагы коомдук коопсуздукту жана укук тартибин камсыз кылуу жаатындагы маанилүү кадам. Борбор
укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүн жаңы деңгээлге чыгарып, ыкчам башкаруу, маалыматтарды иштеп чыгуу жана ыкчам аракет көрүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Ошондой эле аймактардагы кырдаалдык борборлор жарандардын кайрылууларын тез кабыл алып, ыкчам чара көрүүгө шарт түзүүдө. Бул заманбап борборлор милициянын ишмердүүлүгүн мурдагыдан да ачык айкын көрсөтүп, коомчулуктун ишенимин арттыруу менен бирге кылмыштардын алдын алуу жана кылмышкерлерди тез табуу мүмкүнчүлүктөрүн кыйла жогорулатты. Бул багыт кыргыз милициясынын заман талабына ылайык кайра жаңылоо жолундагы чоң жетишкендиги болуп саналат. Туристтик мезгил, коопсуздукту камсыз кылуу биринчи орунда. Кыргызстан жыл сайын миңдеген чет өлкөлүк туристтерди кабыл алып, алардын коопсуздугун камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин негизги багыттарынын бири болуп калды. Туризм мезгили учурунда милиция кызматкерлери Ысык көлдүн жээгинде, тоолуу аймактарда жана шаардын эс алуу жайларында күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп, жарандардын жана туристтердин бейпилдигин камсыздайт. 2025 жыл ичинде ИИМ тарабынан коопсуз туризм долбоорунун алкагында чет өлкөлүк туристтер үчүн ыңгайлуу жана жеткиликтүү кызмат көрсөтүү, жолдордо жана эс алуу жайларында тартипти сактоо, туристтик аймактарга тил билген милиция кызматкерлерин жайгаштыруу жана ыкчам байланыш номерлерин камсыз кылуу боюнча бир катар маанилүү иш-чаралар аткарылды. Жайкы туризм мезгилинде Ысык көлдө жана башка эс алуу аймактарында кошумча милиция кызматкерлери тартылып, туристтик милиция долбоору иш жүзүндө жүзөгө ашырылды. Бул кызмат туристтерге маалымат берип гана ким болбостон, алардын укуктарын жана коопсуздугун коргоону, кандай гана кырдаал болбосун, ыкчам жардам көрсөтүүнү камсыз кылды. Мындай иш-аракеттер Кыргыз милициясынын жана ИИМдин эл аралык деңгээлдеги аброюн көтөрүп, Кыргызстандын коопсуз өлкө экендигин далилдеп, өлкөбүздүн туристтик имиджин чыңдоого чоң салым кошууда. Милициянын күчү дүйнөлүк өнөктөштөр менен биргеликте чыңдалат. Акыркы 2025 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары эл аралык кызматташтык багытында чоң жетишкендиктерге жетишти. Ички иштер министрлиги башка өлкөлөрдүн укук коргоо органдары менен тыгыз байланыш түзүп, өз ара тажрыйба алмашууну күчөттү. Бул аралыкта Бириккен Улуттар уюму, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюму, Шанхай кызматташтык уюму, Интерпол, ошондой эле башка уюмдар менен биргелешкен окутуулар, конференциялар жана башка тажрыйба алмашуу иш-чаралары өткөрүлдү. Мындан сырткары, бул багытта чет өлкөлөрдө жашынып жүргөн кылмышкерлерди издөө жана кармоо боюнча ийгиликтүү жыйынтыктар болгон. Эл аралык кызматташтык Кыргызстандын укук коргоо системасынын потенциалын кеңейтип, дүйнөлүк деңгээлде ишенимдүү өнөктөш катары таанытты. Эл менен тыгыз байланыш милициянын чыныгы күчү. Акыркы жыл ичинде милиция коомчулук менен ачык маек жүргүзүүнү жаңы деңгээлге чыгарды. Өлкөнүн бардык аймактарында форумдар, эл менен жолугушуулар жана семинарлар өткөрүлүп, жарандар менен түз байланыш күчөтүлдү. Бул иш-чараларда коомдук тартипти сактоо, мыйзамды урматтоо жана кылмыштуулуктун алдын алуу маселелери талкууланды.
2025-жылдын ичинде өткөрүлгөн форумдар жана жолугушуулар коом менен милициянын ортосундагы ишенимди арттырып, укук коргоо органдарынын ачык айкын иштөөсүн камсыздоодо маанилүү кадам болду. Кылмыш азайса, элдин ишеними жогорулайт. 2025-жылдын ичинде өлкөдө кылмыштуулуктун деңгээлинин төмөндөшү ички иштер органдарынын тарыхый жетишкендиги болду. Бул көрсөткүч мыйзамдуулукту жана коомдук тартипти камсыз кылууда жүргүзүлгөн алдын алуу чараларынын, ыкчам иликтөө иштеринин жана жарандар менен кызматташтыктын натыйжасы болуп калды. Кылмыштуулуктун азайышы коомчулуктун укук коргоо органдарына болгон ишенимин жогорулашына түздөн-түз таасир этти. Айрыкча 2025-жылдын ичинде коомдук жайларда коопсуздукту сактоо, жол кыймылын көзөмөлдөө жана кылмыштардын бетин ачуу боюнча кеңири масштабтагы иштер жүргүзүлдү. Жүз 1 жылдык даңазалуу жол, тынчтык жана коопсуздук үчүн кызмат. Ошентип, Кыргыз милициясынын 101 жылдыгы, жаңы жетишкендиктер жана өнүгүү жолунда десек болот. Кыргыз милициясы түзүлгөн күндөн тартып, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана жарандардын укуктарын коргоо багытында мамлекетке кызмат кылып келет. 101 жылдык тарыхый жолунда милиция ар дайым жаңы шарттарга ыңгайлашып, заман талабына ылайык өнүгүү жолунда келе жатат. Жүргүзүлгөн реформалар жана жаңылануулар милициянын ишинин түп тамырынан өзгөрттү. Жаңы имараттардын курулушу жана кызматтык шарттардын жакшыртылышы кызматкерлерге жоопкерчиликтүү милдеттин аткарууга ыңгайлуу мүмкүнчүлүк түздү. Бүгүн милиция жөн гана тартип сактоочу орган эмес. Ал элибиздин коопсуздугун, мамлекетибиздин бүтүндүгүн жана тынчтыгын камсыз кылган негизги күч. Кыргыз милициясынын 101 жылдыгы бул өткөн тарыхка таазим, азыркы жетишкендиктерге сыймык жана келечекке болгон чоң ишеним. Элге кызмат кылуу, мыйзамдуулукту бекем сактоо жана ар бир жарандын укугун коргоо бул милдет ар дайым милициянын эң башкы багыты бойдон кала берет.